Мен Кубатбай кызы Гүлүмкан Экичирмург шаарынан келдим. Буга чейин 2010-жылдарга чейин Москвада иштеп жүргөнмүн. Анан жумуш учурунда иштеп жүрүп окуусунан эле температурам көтөрүлүп ооруп калдым. Скорый чакырып больницага алып кеткенде толук врачтардын эмеси боюнча жолдомосу менен анализдерди алып, анализдерди тапшыргандан кийин деле таптаза чыккан, бирок температура түшкөн эмес да. Мени биринчи ушу 39-40 температура менен барганмын больницага. Кичине түшкөн, эң түшкөнү 37,6-37,8 болуп аткан да. Андан кийин бардык жогум таза эле болуп аткан, бирок температура түшпөй койгон. Ошондо булар консилиум кылышат экен, 3 профессор дагы келген. Келишип өздөрү макулдашышып, лапароскопия кылайлы деген. Бул ошондо ооруган адамдын өзүнүн макулдугу керек экен. Менин макулдугум менен лапароскопия жасашкан. Бул деген ошол мына киндиктин астынан операция жасашып, өздөрүнүн аппараты менен УЗИ катары текшерип билишет экен. Ошондо лимфа бездериң рак деп чыккан да. Ошо анан врачтар булар сени онкологияга жөнөтөбүз. Ошо онколог врачтар бүт изилдеп ошолор дарылайт деген. Макул болсоң депчи. Мен башка өлкөнүн жараны болгондугум үчүн мен өзүм эле отказ жазганмын. Бишкекке эле кетейинчи депчи. Буга чейин ошо Кубанычбек Таптын дарегини билип, Кубаныч чолпон кайынсиңдим келини болот. Ошо мен атама бир кайрылбайсызбы деп кайынсиңдим көрсөтмө берген. Анан сүрөтүңүз керек болуп атат деп сүрөтүмдү алып барышып көрсөтүп Кубанакага. Кубанака изилдеп, анан ошо узартпай тез келип калсын деген. Мен 15-февралда больницага жатсам, 16 анализдерди алгандан кийин больницадан 5-мартта чыкканмын. Ошо Москванын лечениясынан отказ кылып, ошо 5-марттан кийин 8-мартта Бишкекке учуп келгенбиз. Жолдошум менен учуп келген элек анда. Ошо Кубанаканын кабылдоосуна киргенмин. Мен Кубанаканы көрбөстөн туруп кайынсиңдимди билем. Бизде кайынсиңдим кайнатасы экенин билгенмин, бирок Кубанаканы өзүм көргөн эмес элем. Өтө жакшы кабыл алды. Адамга жылуу сүйлөп, мен эмнегедир ушу Кубанакадан эле жакшы болуп кетем деп ойлогонмун. Анан кийин ошо кыргызчылык баягы окуп, дем салып, келиши менен эле сууга дем салып берген. Суусун ичип, анан эртеси күндөн баштап сеанска отурасың деген. Сеанска толук бир курс лечения алып катышып, андан кийин дагы кичине кошумча дагы курс лечения аласың деген. Алып, кадимкидей ошо 1-2 номер 3 чайларын ичип, кайра анан мени үйгө эс алганга жөнөткөн. Мен шашып атканмын. Кубанаканы качан тапшырам, анализдерин депчи, результатын билейин деп мага болгон да, ошо спокойно жашайынчы деп анан результат анализ тапшырганга шашканмын. Кубанака карындашым шашпай тур, убакты сааты келет, ошондо мен сени бүттү деп печать кое бергенде, анан кийин барып тапшырасың депчи. Анан 1-2 курс леченияны алгандан кийин Кубанака эми барып анализ тапшырып кел деген. Ошо мен Бишкекти толук билбейм. Жеңем алып барган. Анализдерди тапшырып онкологиядан, анан бир онколог врачка жолугуп, анализдердин результатын көрсөткөнбүз. Анан мени көрүп эле, мен аба биринчи Кубанакага келгенде арыктап кеткен элем. Ошо курс лечениядан кийин эле толуп барганмын. Бирок врачка айткан эмесмин, мен ошо Кубанычбек Таптан лечение алдым депчи. Анан врачтар кандай кабыл алат деп үн чыкпай эле, сен таптазасың, эч кандай онкологиялык оору жок деп айткан. Ошо анан сүйүнгөнүмөн келе бергем, Кубанакага көрсөтүп, результаттарын берип, анализдин копияларын. Ошо анан бирок 3 айдан кийин, анан 6 ай сайын келип турасың деген. Кубанаканын айтканын мен үчүн болгон, закон кылып алган. Ар 6 айда келип атканмын лечениясыначы. Ошо дары чайын ичип, бир курс лечениясын алып, үйгө барып эс алып, дагы 6 айдан кийин келип, кийин анан айткан, эми сен 1 жылдан келип турасың депчи, 1 жылда бир келип турасың деп.
бир жылда бир келип отуруп ошентип 13-14 жыл болуп кетет. Мен 10 жылы ооруган болсомчу. Анан 14 жылы эми сен толук айыгып бүттүң, кайсыл жакка барып иштесең дагы боло берет деп айткан. Ошентип 14 жылы Екатеринбург шаарына келип иштеп калдык. Ошодон бери мына азыр 24 жыл болуптур. 10 жылы 14 жыл болуптур. Мен өзүмдү айыктым деп эсептеймин. Ошо азыр кадимкидей эле адамдардай эле, соп адамдардай эле иштеп жүрөм бала чакам менен. Кудайыма бейсеп шүгүр дейм. Кубан ака, Салим эжеге бизди туштап жолуктурганага. Биринчи ошо себепчи кайынсиңдим болду. Чолпон кайынсиңдиме чоң ыраазымын. Ошо Кубан байке таап, Салим эжеге Кудайым чың ден соолук берсин, узун өмүр берсин, балдарынын бактысын аман болсун. Ошо бизге окшоп ооругандарга жардамы тийип жүрө берсин. Бул лимфосаркома мен түшүнгөн эмесмин, кандай оору деп врачтан сураса, лимфа бездериңдин рак, лимфа бездериңе тем более эме злокачественный деп айткан. Анан мында Бишкектеги онколог врач сенин бул диагнозуң менен адамдар 3-4 ай эле жашамак деген. Фамилиясын эстей албай турам ошол врачтынчы. Анан ошо азыр 3-4 ай эмес, мына 10 жылы ооруп лечение алган болсом, азыр 24 жыл болсо, ошо 14 жылдан бери Кудайыма бейсеп шүгүр жашап жүрөм, иштеп. Кубан акага 8 мартта келсем, март, апрель, майдын 25-теринде мен кеткенмин үйгө. Адан кийин да кайра келгенмин. Келип туруп 17-июнда эмеге ошо онкология өздөрүнүн направлениясы менен анализдерди тапшырганмын. Врачтардын направлениясы менен тапшырсам, ошо таза болуп чыкканда, мен ошондо 3-4 айдан кийин эле да тапшырганыма ошо таза чыккан. Таза болуп айыгып чыгып кеткенмин. Ошондо дагы кошумча Кубан акадан калтырбай эмесини, сеансыны азыркы күнгө чейин бир жылда бир үйгө келсем Бишкекке, жылда ошо Кубан аканын көзөмөлүндө болом. Жылда келип, бир жылда бир, эгерде келе албай калсам, жок дегенде дары чайын алдыртып, бирөөлөр аркылуу, адамдар аркылуу болсо дагы, самолеттон болсо да салдыртып алдырып, чайын ичип жүрөбүз. Кубан аканын дары чайларын ичип атам. Азыр деле ичем. Бир жылда бир обязательно ичип турам Кубан аканын чайынчы. Ошо бүт семьябыз менен чайын ичебиз Кубан аканын. Ошодон бери мен бир дагы больницага көрүнө элекмин. Ошо бирок Салим эже бир көрүнүп кой деген, больницага өзүң үчүн деле көрүнүп кой деген, бирок бир да көрүнбөй эле жүрөм. Ошо оорубай атамбы, биз эч жерин беспокоить этпейби? Ошо мага ушунусу эле жетиштүү деп жүрөм. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, амансыздарбы? Бардык мактоолор, алкыштар жалгыз жаратуучу Аллах Таалама болсун. Мен ар бир айтып аткан сөзүмдү Кудайга тобо деп, Кудайга шүгүр, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, Аллахым улук деп туруп баштаймын. Бүгүнкү биздин сиздерге куруп бере турган маегибиз бир ниетте, ушул биздин азыркы учурда бир убактылуу ушу ооруп жаткан мекендештерибиздин кыйналгандарына ушу дарыгер катары, шифагер дарыгер катары өзүмдүн акыл ой кеңешимди айтып, сиздердин бүгүнкү күндө ооруп аткан ооруларыңыздардан шифа таап айып кетишиңиздерге бир себепкер болсун деп, соопчулук үчүн жана Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн өзүмдүн акыл ой кеңешимди берейин деп чечтим. Бүгүнкү биздин YouTube каналга келип маек берген карындашыбыз, Гүлүмкан аттуу карындашыбыз 2010 жылы Россия мамлекетинде жашап жатып, ошол жактан бир ооруга кабылып, рак деген диагноз коюлуп, больницада дарыланып жаткан экен. Ошол жерден врачтардын дарылоосунан баш тартып, эли жериме Кыргызстанга кетем деп, анан биздин таапчылык илим тууралуу маалымат алып калган экен. Мен ошол Кыргызстанга барып дарыланып келем деп биздин кабыл алууга 2010 жылы келген болчу. Диагнозу лимфосаркома цитомегаловирусный болезня деген диагноз коюлган экен. Бул врач рактын дагы 70ге жакын түрү болот экен. Ошолордун ичинде эң бир тяжелый деген орунун бири экен. Бул жерде ошол
Москвадан койгон диагноздору бар, врачтардын баардыгын ушундай деген диагноз коюлган экен. Андан биздин кабыл алууга келип, мен кабыл алып, эми бир багы элдик медицина менен жардам берсе болот, таапчылыктан айыктырса мүмкүнчүлүк бар деп дарылоого кабыл алып дарылаганбыз. Бизден 2 же 3 курс лечение алды окшойт. Ошол 3 курс лечение алгандан кийин 1 жыл убакыт өткөндөн кийин кайра биздин медициналык медицина врачтарга жөнөттүк. Текшерүүдөн өткөрүп келгиле, кандай жыйынтык болду, натыйжа барбы жокпу деп. Ошол кезде биздин Кыргызстандын онкология борборунан коюлган диагноздор бар. Рактын клеткасы жок, рак оорусу жок деп аныктама берген. Бул жерде ошол врачтардын бардык маалыматтары жазылган. Рак оорусунан айыкты деген далил. Бизден дарылангандан кийин ушундай жыйынтык болду. Кудайга шүгүр шифа таап айыгып кетти. Бул карындашыбыздын ушул рак деген илдеттен айылганына быйыл 14 жыл болуптур, шифа таап айыкканына. Ал эми врачтардын айтуусу боюнча мындай оору менен 3-4 айга чейин эле адам чыдашы мүмкүн экен. Андан кийин бул ооруну көтөрө албай калышы мүмкүн экен. Бирок Кудай Тааланын кудурети менен, Курандын күчү менен ушул карындашыбыз шифа таап айыгып кетти. Менин бул нерсе менен айтайын деген оюм бир эле максат. Бул жерде мактануу же мен деген сөз жок. Кудай деген бар. Адамдын качан жаралары, качан өлөрү бир гана Аллага маалым деген. Аллах Таалам шифасын берем десе, ар кандай түрдүү ооруларга шифа берет экен. Дарыгер кайсы мезгилде мен бир адамды оорусунан дарыладым деп айтса болот. Эгерде сен дарылаган оорулуу адам сенден дарылангандан кийин көп жылдарга чейин кайталап оорубаса, ошондо мен дарыладым деп айтса туура болот. Ал эми дарыланып жаткан бейтап адамдар кайсы мезгилде мен шифа таап айыккам деп айтса болот. Ошол дарыланган оорусунан көп жылдарга чейин кайталап оорубаса, ошол кезде мен шифа таап айыккаммын деп айтса болот. Ушуга ушул карындашыбыздын оорусу, диагнозу далил. Бардык мактоолор, алкыштар жалгыз жаратуучу Аллах Таалама болсун. Мен ар бир айткан сөзүмө Кудайга тооба дейм, Кудайга шүгүр дейм. Аллахым өзү өмүр берди, шифасын берди. Ушул эфирден пайдаланып, ушул карындашыбыздын ушул оорусунан айыкканына быйыл 14 жыл болуптур. Аллах Таалам ушу бир тууганыбызга дагы чың ден соолук берсин, узак өмүр берсин. Мындан да көп жылдарга чейин оорубай өмүр сүрүшүн тилейбиз Аллах Тааламдан. Амин. Аллаху акбар.